Аздык кылат го дейм 14 айда. Төлө көп деп эсептейм. Окусун эч ким окуй эле алып атпайбы сатып алып. Эмки жылдан баштап айдоочулук куәликти алыш үчүн 14 ай окуш керек болот экен. Ошол боюнча оюңуз кандай? Туура эле деп ойлойм. Азыркы жол кырсыктардын баары неопытный водительдер үчүн болуп жатат деп ойлойм. Оюм туура эле. Ошо татыктуу билим алып айдашса жол кырсыктары азаймак деген ойдомун. Төлө көп деп эсептейм. 6 ай болсо хотя бы жакшы болмок да. Ошо 2,5 айда эле жакшылап окуза негизи эчтүү эле болот да. Менин оюм туура. Аздык кылат го дейм 14 айда. Жол кырсыктардын көп эле баягы билим тажрыйбанын жетишсиздигинен болуп атпайбы негизи. Жакшы маселе көтөрүлүп атат. Жакшы да бүт баарын үйрөнөт. 2,5 айда эчтеке үйрөнбөйт да. Азыр карабайсызбы, авария көп болуп атат. 14 ай аябай көп болуп калат го дейм негизи. Кыскартып 6-7 ай кылса жакшы болмок. 14 ай көп болот негизи, көп убакыт. Кичине кыскартса болмок. Эми 4-5 ай. Менин оюмча, это слишком много. Менин оюмча мурунку эле бойдон калса. Окусун эч ким окуй эле алып атпайбы сатып алып. 14 ай эмес, 2 жыл, 3 жыл кылып койсо абдан жакшы. Негизи жакшы да бул. Баардыгы эле сатып алып атат праванын. Эрежесин билбейт.